Assalamu alaikum, урматтуу биздин YouTube каналыбызды көрүүчү мекендештер, агалар, инелер, жалпы көрөрмандар. Урматтуу туугандар, бүгүнкү алып келген темабыз медицина тармагында төрөтканада жоопкерчиликтүү ишти мойнуна алып, а бирок жоопкерсиз мамиле кылгандыгынын кесепетинен, шалаакылык кылгандыгынын кесепетинен канчалаган кыздар балдарынан ажырап атат, канчалаган энелер балдарынан ажырап, балдары инвалид болуп калып атат, канчалаган энелер ошол жердеги метайымдардын шалаакы мамилесинин кесепетинен эмне кылып атат? Энелер запкы жеп, стрессте, давлениясы көтөрүлүп, оорукчанга айланып атат туугандар. Урматтуу туугандар, бүгүнкү видео блогубуздун каарманы бир Москвада иштеп жүргөн карындашыбыздын сиңдиси төрөтканага барып, ошол жерде метайымдар төрөтө турган доктор эже карындаштарыбыздын шалаакылыгынын кесепетинен эмне болду? Жанагы карындашыбыздын сиңдиси ошол жерде баласынан ажырады туугандар. Окуяны чоо жайын эжеси азыр бизге түз байланышка чыгып айтып берет. Анда сиздер дагы видеону аягына чейин көрүп, башка бир туугандар менен бөлүшүп, бийлигибизге дагы жеткирип коюшту талап кылат элек, суранат элек. Анда аягына чейин биз менен болуңуз. Келесин деп айтыптыр. Арсланбаттан базар коргонго келип аткан, сиңдиң? Ооба, базар коргонго ошол жерге карайт өзү булар жашаган жери. Базар коргонго, роддомго, больницага келип аткан врачка. Ошол жерге катталат, Ошол жерге катталышат, ошол жерге кабыл алат буларды. Кечирип сурайм, сиңдиңин аты жөнүн айтып койсоң, аты жөнү, фамилия аты ким? Мадамбекова Альбина Муратбековна, 97-жылкы. Канчанчы төрөшү? 5-төрөшү. Машалла. Бул ошентип больницага келгенде айткан, врач айткан, ошентип кете бер, үйүңө бара бер деген. Бул айткан мени мага чалды, кийин кете бер деп атат. Эртең 1-сентябрь бир чоң баласы 2-класска барат. Кичине дагы андан кийинки баласы уже нөлөөгө барыш керек. Алар мектепке бара турган болуп калды. Деди, мен уруштум чалып, жиндисиңби сен? Ошондой ооруп аткан моментте, суу келип аткан моментте сен адырдан кайсы машина менен түн жарымда түшүп келесиң? Эриң Москвада болсо, калып кала бербейсиңби, айтпайсыңбы каттуу деп уруштум мен. Урушсам, врачка кайра айткан экен, сен анда жатып кала бер дептир. Палатада кала бер анда дептир. Биздин көзөмөлдө болосуң деп. Анан эгер домашний тапочкаң менен халатың жок болсо, анда биз кабыл албайбыз дептир. Анында домашний тапочкасы жок эле, жанында жүгүргөн адам жок эле, чөнтөгүндө акчасы жок эле. Өзүгө 200 сом чөнтөгүндө акчасы бар экен, 100 сом таап, 300 сом төлөгөн. Анан ал чыгып кеткен кайра үйүнө чыгып кеткенден кийин, чыгып кеткенде ham ошо кыйналган, кудум ошо эч кандай өзгөрүш болгон эмес, кайра хуже болгон. Түнкү бирөөнүн машинасынын зарайын айтып койгон, кайнежесин чакырып алган, жанына эже мен чото оорураак болуп атамын деп. Кийин жанында кайнежеси болгон, түн жарымда ошо машина менен булар кайра больницага түшүп келет. 30 күнү түн жарым бирине өткөн күнү. Больницага түшүп келсе, муну карайт да, сен эч кандай шейкаларың ачылбаптыр, сенде дагы эле бар, толо кичине болуп атат экен, күчөң келбей атат экен деп кайра муну палатага жаткызып коюшат да. Кайнежесин киргизбей коет, качан суранып, врачтардан бел башым укалап койсун десе гана кайнежесин жанына киргизип аткан, болсо сыртка кубалап чыга берген кайнежесин. Эч ким кирген эмес, палатага качан Альбина кыйкырып, бакырып, болбой атам, үтпөй атам дегенде гана баш багып, кыйкырба, бакырба, не бакырып атасың деп кайра урушуп коюп, эшикти жаап чыгып кетип калат экен. Мынакей. Ооба. Буну кайнежеси ham доказательство кылып берет. Кийин ошентип бир күнү эртең менен ошо баргандан баштап, түнү баргандан баштап кечке чейин ошол эле момент болгон, бирок кан аралаш суу келип баштаган кийин, ошо барган күндөн. Ошондон врачтар жок, бала жап-жашынакай сонун, сен өзүң күчүң менен төрөп аласың деп, буну дагы эле ошондой өзүнүн немесине коюп кое берген да. Палатага камаган, ошо өзүнүн абалына коюп кое берген. Сен жакшысың баары, бирок кийин анан кайнежесинен 2000 сом акча алган. Врач эмес, бирок ошонун жанындагы адам алган, сурап, укол дарыга деп. Бирок ага эч кандай жардам, укол дары ham көрсөткөн эмес, эч кандай неме кылган эмес. Өзүнүн абалында эле ошо дальше улана берген дагы элечи. Мен тынбай чалып аткам, мен өзүм деле видеодун акыбалын көрүп аткам,
бүт менде бар да, үндөрү баары бар. Анан кийин сиңдим ошондой эми ошо ысык чай ич, уже сенин шейкаларың ачылбай атат, ошо ачылыш керек, бирөө эле ачылып эле турат, болду, ошомойдон эгер биз сени заставить этип укол берип төрөтпөйбүз деп ошентип кармап тура беришет. Эң кичине баласын төрөткөн врач мен сени кайра төрөтүп алам деп ошо карап аткан да. Кийин 2-сентябрга өтөт. Ошо 30-нан баштап уктаган эмес даже. Сен азыр уктап каласың, спокойно неме уктап каласың дешип коюп чыгып кете берет экен. Укташың керек, эс алышың керек деп. 30-августта келип атат, роддомго, төрөтканага. Ооба. Уже 2-сентябрга өтүп кетти. Жок, 30-сентябрда келет, кайра чыгып кетет. Бирине өткөн түнү кайра келет. Кайра келет, ооба. Негизи ошол баягы 2000 сом алган доктор Айымдын дагы данныйларын билесиңер да, ким экендигин, туурабы? Уколдарыңызга. Мен бирок ошо жанында турган кайнежеси билет, далилдеп бере алат. Негизи ошол медицинада төрөтканада же болбосо ошол тез жардамга бекер каралыштыгы мыйзамда бар экендигин билет белеңер? Бекер. Мен билем. Булар билбеген. Мен жанында боло албадым да. Мен Москвадамын, ошол жерде иштейм Дачада. Мен боло албадым. Бул ишти эмнеге козгоп атам? Просто баласы жалко кетти. Өзү жалко кыйналды, өзү жалко ичи кесилди. Мен ошон үчүн неме кылдым. Мен битте анын жалгыз эжесимин, ал менин битте жалгыз бир тууганым. Туура. Вот. Ошентип 30-нан бирине өткөн түнү барган. Андан бири өттү, бири өтүп 2-число дагы өттү, 3-число келип атканда бул ошо дагы ошол эле нерсе бирок катуу күчөнүп болуп аткан, ачылбай аткан. Кийин бул болбой атам, минтпей атам, мен катуу неме келип атат десе, мен кайнежесинен эшикке чыгып кайнежеси Жалал-абадка апарайлы болсо Жалал-абадка жөнөткүлө десе дагы жок, биз өзүбүз төрөтүп алабыз, өзүнүн күчү менен төрөп алат деп креслонун үстүнө чыгарып коет. Уже канал жарылып, вообще суу келбей калган даражада уже кресло чыгарып коет. Кресло чыгарып койгондон кийин сиңдим ошо кыйкырып бакырып толгой келген сайын кыйналып баягы болуп атканда киреткенден текшерип, сен кыйкырбагын, сен кыймылдабагын, баланын колу чип кетет азыр деп урушуп чип кетет экен. Андан кийин бул кыйла убакыттагы толгой тартып, ошондо саат 12:01 чамасы болчу, түнкү саат. 2-сентябрь күнү жок, 3-сентябрь күнү түнү саат 12:01. Эгер мен адашып атсам, эгер ошол жерде катачылык болуп калса, саатынан адашып атам, либо числосунан адашып атам. Кийин ошол күнү түндө саат 1-де мен чалсам, эже 2:30 айтканча менде бар канчада чалганым. Эже мен кыйналып атам, мен каттуу, мен көзүм жетпей атат, мен уже өлүм менин көзүмө көрүнүп атат, эч болбой атат. Мен ушунча баланы төрөп, мен уже билем да кандай акыбалда кантип төрөштү. Мен уже не могу деди да, короче. Болду деди. Уже мен бул жагында дальше мен уже неме кыла албайм, мен же бир нерсе кылмайм деди. Мен биякта эмне кыла алам? Кийин тагыма чалдым, тоскоолдо тагамдар бар эле. Тага жеңе срочно түшүп барбасаңар болбойт. Аралыкта бир район бар, Нокен кийин Базаркоргон. Алар Нокенге караштуу тоодо жашайт. Алар түндө осанан кийин түшүп келишти. Базаркоргонго ошо жетейин деп калды. Кайнежеси операцияга алып киргиле, мен согласнамын, биз өзүбүз жооп беребиз. Майла алып кирип кеткиле, ичиң кеспесиңер болбойт. Азыр буну ham өлтүрүп аласыңар дегенде, анан кийин ошондон жок, өзү төрөп алат деп жүрүп, кийин ошо кайнежесинин күчү менен кайра анан операцияга алып кирип кеткенге согласна болушат. Кийин алып кирип кетишет операцияга. Бала эмне үчүн алар бакырат анда? Кыйкырбагын, сен баланын колу чип кетет деп, ошондон кийин дагы сиңдим ошо жерде жатты да, көк мындай капкара болуп, сиңдим көзү бакырай, уже эч кандай күч калбай калган да, мен сүйлөшүп атканда видеодон. Мага ошо сөз болду. Дальше башка сүйлөгөн акыбалы жок да, уже 4-күн эч нерсе жеген эмес, жесем зордоп жейт, ичсем зордоп ичет, уктаган жок, тикеме путта ушу. Кийин тагамдар барды, операцияга кылышыптыр. Неге операция кылды? Качан бала көтү менен келип, тагы тыгылып калганда операцияга алып кирип кетиштир. Бала көтү менен келген экен ошону. Бир айтат эмес путу менен келди деп, бир айтат эмес колу менен, бир айтат эмес башы менен, бир айтат эмес желкеси менен келип атат, мындай туура эмес келип атат. Эмне ошончо нерсени айткычакты булар эмне кылып атты? Неге колу чип кете турган даражага чейин бала келип атса, эмне кылып атты булар? Ошондон кийин сразу булар жардам көрсөткөн эмес да. Себеби төрөй турган аялдар өтө көп экен. Может, жетишпей аткандыр, балким жетишпеген тагдырда дагы төрөт больница болгондон кийин ар бир адамды караш керек да. Сөзсүз түрдө.
балким чөнтөгүндө ошол алып барган баягы мен төрөтканаларда да барып бир эки жерде көрүп калдым да ушул айылга келипчи. Баягы алып барган адамдардын кызын алып барса, келин алып барса, кайненеси же болбосо апасы бир подходторду кылып барат экен да, акча бир майда чүйдөлөрдү алып барат экен да. Ошол нерселер жоктугунан жанагы врачтар, төрөтө турган врачтар шалакы мамиле кылгандыгын кесепетинен бүгүн ушул карындашыбыз баласынан ажырап, өзү ден соолугунан ажырап аткандыр балким, туурабы? Туура. Менин оюм, менин лично оюм, себеби мен ошо бул биринчи баласы эмес да. Бул чоң баласын төрөгөндөн кийинки баласын төрөгөндө ушундай ушундай ситуация чарчап калгам. 9 айга толук бул майли 9 айга толбоптур деп атышат экен азыр. 5 күн жетпей калды деп. Аны кантип болсот ошо 9 айга жеткенге чейинки барган ошо катталууда турган врачка барып ошол жерде документтерди карап, буну билсе болот, туурабы? Кайсы жетти, канча күн барып элек, раньше дагы бирок 8 айдан 9 айга эдешип калган болчу деп атышат экен. Аны врачтар эмес, беркилер айтып атат. Өз тараптар. Сиңди тараптагылар айтып атат экен. Эми 9 айга төлөт. Карындашыбыздын башына ушундай сыноо келип калыптыр. Эми бул да сыноо да жөн жеринен келбейт. Ошол ар бир жоопкерчиликти алган азаматтардын шалакылыгын кесепетинен бир себептер болбосо ушул нерсе болбойт да. Аны эми биз сыноо деп өзүбүздү алдап кое беребиз да, мусулмандар ушундайбыз да, сыноо келди деп өзүбүздү алдап жүрө беребиз да. Бирок ушул нерселерге бир нерсе себеп болот. Жакшыга дагы, жаманга дагычы. Эми мен азыр бир адвокат, ошол Жалал Абадта бир адвокат акем бар. Ушул киши менен да кеңешейин, кааласаң номерин берем сага. Сен да андан кеңеш сура, анан ал кайсы жерге, кайсы органга, мен билишимче ошол Базар Коргондо болгон окуя болсо, төрөтканасында болгон окуя болсо, ошо жердеги орган кызматкерлерине, МВДгабы арыз жазып, тезирээк кайрылыш керек, анан видео обращение да кылыш керек. Бул бүгүн унчукпастан бул ишти токтотуп кое бере турган болсок, бүгүн бул иш жабылып кетти да, кийинки бир аялдын башына да ушундай окуя келип калышы мүмкүн да. Бул Базар Коргондо өзү негизи чынын айтсам астанасын аттадыңбы, чөнтөгүң курук чыгат да. Ансыз иш бүтпөйт эч качан. Биз жаман ошо Базар Коргондо неме көп кайрылабыз да. Нокен более-менее, Нокен кичине мындайраак. Базар Коргондо өтө слишком эле да. Ар бир нерсеси акча менен только. Бахиласы болобу, башкасы болобу, бүт акча менен. Мен да башыман өттү, кече жакында ушул бир карындашым төрөп калды. Ошол жерде мындай мен блогер экенимди билип калып эле мындай шашап эле башкача мамиле кылышып атты да, мен аны байкап эле турдум да. Бирок наглый ошол жерде пара алып атканын, наглый ошол жерде жанагындай подаркаларды алып атканын мен көрдүм. Ошолор менен талаштым, тартыштым, видео съемкаларды кылып келдим, жакында да аны да жарыя кылам. Бүгүн коррупция менен күрөшүп атабыз деп мактанышып атат да, тилекке каршы коррупция күч алып атат да. Коррупция күч алып төбөсүнө чыгып кетти. Мурда кекиртегинен болсо азыр төбөсүнө чыгып кетти да. Дагы эмнесинен мактанышат мен билбейм. Эми карындашым сабыр кылгыла, карындашыбызга ден соолукту берсин Кудайым. Тийиштүү органдарга ошол жерде Базар Коргондун өзүнүн ошол жердеги орган кызматкерлерине арыз жазгыла тезирээк. Убакыт чозулбасын. Азыр сиңдиңдин абалы жакшы элеби? Арыз жазганга жарайбы? Сиңдимдин абалы азыр пока жакшы эмес. Кече эле операция болуп, бүгүн баласы чарчап калып, кошо тоого чыгып кеткен. Барып баласын койгондон кийин азыр больницага алып кетишти. Азыр баргандан кийин андан канча сурайт, леченияларына аны деле билбеймин. Кайра келе бер, биз өзүбүз карайбыз депти. Бирок баласы чарчап калгандан кийин алып чыгып кетебиз дегенде, но кол коюп бересиңер, доом жок деп кол коюп бересиңер деп кагаз көтөрүп алып чыгып алыштыр. Анан кайнежеси уже кол койдуруп алып турбу? Неге биз кол коюп беребиз? Силер баланы өлтүрүп койдуңар, митип койдуңар деген экен. Силер эгер арыз жаза турган болсоңор, кайрыла турган болсоңор, баланы колу буттарын полный кесебиз. Ошону каалайсыңарбы деп коркутуп, баланы бербейбиз анда деп. Анан кийин алар айла жоктон сиңдим ошо стрессте турган үчүн кол коюп бериптир, өкөтөн кол коюп бериптир. Дообуз жок деп. Кандай акмакчылык, кандай акмакчылык. Ошентип айтыптыр. 2000 акчасын ошол жерде кайра кайтарып бериптир. Эми азыр кайра леченияга алып келсе дагы акча
акчасын алса керек, мен оюмча. Алат, 100% алат да. Даже ремонтко деп постоянно акча алып калышат төрөттөн кийин. Мына сага. Булар Даже жөнүндө ороп ойлонгон бергенин бийлик алышат. каякта жүрөт билбейм. Мен өзүм кийинтип берем дейт. Эмне капкир кийимдерин дейт баланы. Апарсаң анан кийинтип ороп, өзү көтөрүп чыгат мынтип, али күтүп алган адамдардын астына чыгып. Анан алар сөз чөнтөгүнө акча салат. Туура. Эми Бул нерсе бул иш башка жерде ham бар. бул бир эле базар коргондо эмес, Кыргызстандын бардык больницаларында бар экен, көрүп атабыз. Менин досум Улукбек Карыбек уулу жеринен бар тартып көрсөтүп, көзүн ачып, бетин ачып атат. Биз дагы жардамдашып атабыз. Мен ойлойм, бул иш ушул бойдон калбаш керек. Сөзсүз түрдө арыз жазгыла, кайрылгыла. И андай шалаакы мамиле кылган, ошол жерде иштеген, төрөтканада иштейби, иши кылса больницада ушу шалаакылык менен өзүнүн ошо кесибинен акча жасап аткан надандарга биздин мамлекет, мыйзам деген бар, мамлекет бар, бийлигибиз бар, ушулар чара көрүп, жазасын бериш керек. Бул нерсени мындай калтырбаш керек. Ооба да. Алар жөн эле акталып кетет. Качанга чейин карапайым калктын балдары, кыздары ушундай кыйнала бериш керек дагы. Акчасы барлар жыргап жашай бериш керек. Аны секин тымызын барып, ошол жерде палатада жаткандарды, өчүртүп тургандарды, мисалы, кантип бет таптарды кабыл алат, ошондо секин эл арасына эле кошулуп, эл катары эле барып туруп, секин көзөмөл кылып туруп, анан кийин козгош керек да, себеп булар жөн эле акталып кетет. Ооба. Булардын маскалары аябай көп. Мен өзүм журналист болуп калган эскемде. Адам берет почему буларды. Мен сага карындашым адвокаттын номерин берейин. Ошол кишиден да кеңеш сура. Анан бул видео запистерди мен монтаж кылып калтырып коем. Рухсат берсеңер, анан чыгарып, элге жарыялап, бийликке кайрылабыз. Хорошо? Ошондой кылың макул. Болупту, жакшы тургула. Хоп, рахмат аке, хоп. Мына урматтуу көрөрмандар, урматтуу мекендештер. Бүгүн коррупция менен эбегейсиз күрөшүп атабыз. Андай, мындай, буларга андай, буларга тигиндей деп мактанып атабыз да. Жерге койбой мактап атабыз. Жерге, сууга, отко койбой мактап, акызына дуа кылып кээ бир паткалимдер жашап атат да. А бирок реалдуулукта азыр карындашыбыз мына түз байланышка чыгып айткандай, ушундай окуяларга дуушар болуп атат элдер. Кудай көрсөтпөсүн, эртең сиздин да кызыңыз бар, биздин да кызыбыз бар. Ушундай окуяга дуушар болуп калса кантебиз? Кыргызстандын элинин баары эле блогер эмес да. Бизге окшоп тартып шерменде кылам, мыйзам негизинде каматамын деп коркутуп, үркүтүп иштете турган. Туурабы? Келиңиздер, урматтуу көрөрмандар. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн калыс бааңарды, калыс оюңарды, калыс пикириңерди комментарийден калтырып, ушул видеоблогду башка бир туугандар менен бөлүшүп коюңуздарды суранабыз. Келерки эфирден көрүшкүнчө сак саламатта туруңуздар.